Google салыгы. Кыргызстанда аны кимдер жана кантип төлөшү керек? Салык мыйзамдарына ылайык электрондук түрдө кызмат көрсөтүүчү бардык чет өлкөлүк компаниялар Кыргыз Республикасынын бюджетине кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттүү. Google салыгы жеткирүү орду Кыргыз Республикасынын аймагы деп таанылган. Кыргыз Республикасында катталган домендик аталышты же IP дарегин колдонбостон электрондук түрдө кызмат көрсөтүүчү чет өлкөлүк уюмдарга тиешелүү. КНС'тин ставкасы көрсөтүлгөн кызматтардын суммасынын 12%ды түзөт. Чет өлкөлүк уюм КНС төлөш үчүн салык кызматынын vat.salыk.kg сервиси аркылуу салыктык каттоодон өтүп, идентификациялык салык номерин жана жеке кабинетке кирүү мүмкүнчүлүгүн алышы керек. Азыркы учурда 40тан ашуун чет өлкөлүк компаниялар катталып, Кыргызстанда көрсөтүлгөн электрондук кызматтары жөнүндө отчет бере башташты. Алардын катарында Google, Amazon, Яндекс, Adobe Systems Software, Netflix, Xsola, Spotify AB, Audible сыяктуу белгилүү компаниялар бар. КНС салынууга тийиш болгон кызматтардын тизмесине интернет тармагында жарнамалык кызматтарды көрсөтүү, ошондой эле кардарларга музыка угуу, кино көрүү, оюн кызматтарын колдонуу, домендик аталыштарды берүү, хостинг, интернеттеги сайттарды жана баракчаларды колдоо сыяктуу жана башка акы төлөнүүчү онлайн кызматтарды көрсөтүүлөр кирет.